Саламатсыздарбы? Мен сиздерге бүгүн биздин компаниянын маркетинг планын айтып берейин. Биздин компания Forever Living Products деп айтылат. Кыскартып FLP деп жазабыз. Компания 1978 жылы уюшулган. Компаниянын ээси Риксмунден господин 43 жылдан бери 170 мамлекетте дүйнө жүзүндө иштеп атат. Кыргызстанга келгенине 11 жыл болду. Мен компаниянын соник менеджери Салтанат Таштанбекова жана Абушкан Сатыбаев бак болот. Чогуу бизнес куруп келатабыз. 10 жыл болду. Компанияда бизге эң биринчи керектүү ден соолук үчүн продукцияларыбыз бар. Алоядан жасалган плюс витаминдери менен кир жуучу каражаттарыбыз бар. Өзүбүз үчүн колдонуучу тазалык үчүн, косметика үчүн колдонуучу продукцияларыбыз бар. Компанияга кириш үчүн бир киши чакырат. Ал киши бизге информация берген киши биздин информационный спонсорубуз болот. Сиз келип компанияга жазыласыз. Баарыбыз келген киши баардыгыбыз компанияга жазылабыз. Компаниянын өзүнүн жөнөкөй жана 170 мамлекетте бирдей иштеген маркетинг планы бар. Условиясы бар, кантип иштеш керек деген. Например, компанияда 100% баасы бар, розочный сена 100% баасы. Сокты алабыз. Биздин эң биринчи популярный продукциябыз бул алоэ сок. 100% фреш сок алоэ. Ал 2032 сом турат, 100% баасы. Компания кириш үчүн компания бүт дүйнө жүзүндө окшош маркетинг план боюнча 5% скидка берет. Бул жаңы келген кишиге. Цена нового дистрибьютора. Компания бизге 2 ай мүмкүнчүлүк берет. Азыр, например, декабрь, январда где-то 37 миң сомго өзүбүзгө керектүү продукцияны алсак, компания бизде 30% скидка чыгарат. 30% скидка бир эле жолу чыгабыз, өмүрүбүз боюнча ал процентибиз сакталат, 30% түшпөйт эч качан. Бул биринчи түрү. Экинчи түрү, компанияда 1700 ученый врач иштеп, бардыгы нанотехнология менен доказать этилген продукцияларыбыз бар ден соолук үчүн. Азыркы учурда биз Vital 5 деген продукция бар, жашоо дегенди билдирет. Анын ичинде эң керектүү адам баласы үчүн эң керектүү 5 продукция салынган. Ал 16.781 сом турат. 37 миңге чыкканда да 2 кредитный баллды берет оптон бага чыкканыбыз үчүн. Vital 5-тен 2-ни алсак, 2-ни, буда 2 кредитный баллды берип оптон бага чыгабыз 30%ке. Азыр сону мүмкүнчүлүк болуп атат. 27.411 сомго атайын коробка бар. Өзүңдүн бизнесиңди ийгиликтүү башта деген. Бул да 2 кредитный балл берет. Бул чынында 36.011 сом турат. Бирок компания азыр акция кылып, буну 27.411 сомдон берип атат. Минтипте оптон бага чыксак болот. 3 түр менен оптон бага чыксак болот. Ушинтип оптон бага чыкканыбыз үчүн, бул 2 кредитный баллды жасаганыбыз үчүн, оптон бага өзүбүз чыккан үчүн компания бизге ассистент супервайзердин статус берет. 30% скидка чыкканыбыз үчүн. Анан айтат, сен да өзүңө жаккан продукцияларды өзүңдүн тааныштарыңа, туугандарыңа, кошуналарыңа айтып чык дейт. Алар да келип силердин артыңардан алып, аларда 2 кредитный балл жасап, өздөрү үчүн 30% скидка чыгат. Биз мээнет кылып, сүйлөп, убактыбызды бөлүп ушул кишилерге айтканыбыз үчүн компания бизге 25% бонус төлөп баштайт, айлык төлөп баштайт. Ушул 25%-ти биз кимден алабыз? Өзүбүз чыктык оптон бага, көрдүк, иштик, урундук, бизге жакшы продукция, жакты продукция. Биз да өзүбүздүн артыбыздан келген кишилерди сен да ичип көр, урунуп көр продукциясын. Сага да жагарына мен ишенемин. Анан сен айткан, сен ушул убактыңды кетирип айткан үчүн компания бизге 25% айлык төлөйт. Эгер артыбызда келген кишилер ушунун үчөөнү, бирөөнү тандап оптон бага чыгышса, компания бизге бир кишиден 8 миң сом төлөйт. Көрдүңүздөрбү? Бир айда канча киши жаздырып, канча айлыкты алсак, ар кимибиздин өзүбүзгө гана тиешелүү нерсе. Компания айтат, менде дагы жогорку статустар бар дейт. Бул статустарга чыгыш үчүн
компания бизге 2 айдан берет мүмкүнчүлүктү, 2 айдан. Например, азыр декабрь айында командабыз менен өзүбүздүн номер чыгарып 2 кредитный балл, башкаларды чакырып 2 кредитный балл. Булар оптон бага чыккандан кийин булар да силердей болуп чакырып баштайт. Например, силерге жазылган кишини силер кандай чакырдыңар? Ошондой силердин артыңардан келген киши алар да чакырып баштайт. Ким оптон бага чыккандан кийин киши чакырса, ошол киши айлык алат. Анан компания айтат, менде дагы жогорку статустарга чыгыш үчүн 2 айда мүмкүнчүлүк берем дейт. Например, декабрда 10 кб, январда 15 кб, экөөнү кошсок 25, 25 кредитный балл жасаганыбыз үчүн компания бизге супервайзер статусун берет. Азаматсың чоң супервайзер деген статус, бул лидер деген статус. Артында команда бар, өзү продукцияны урунуп көргөн, өзү басып өткөн жолду бирөөгө айткан, команда түзгөн киши гана супервайзер боло алат. Азаматсың, супервайзер болдуң деп туруп, компания бизге 8% вознаграждение берет. Баягы 30% сакталат, ага 8-ти кошуп, супервайзер статусунан кийин биз продукцияны 38%тен алып баштайбыз. А киши дагы чакырып баштайбыз, киши ай сайын жаңы кишилерди чакырабыз. Ошо 25%ге компания 8%ти кошуп, супервайзер статусуна жеткенде 33% төлөйт. Bir kişiden 10.000 сом айлык чыгат. Компания айтат, кийинки статуска чыккыла дейт. Кийинки статуска чыгыш үчүн, например, февраль айы келет, Кудай буйруса, анда 60 кредитный балл жасашыбыз керек. Өзүңөр көрүп турасыңар, декабрь менен январь кошулуп 25 болгон. Эми бул жерде кайта январь, февралга кошуп 75 болот. 75 кредитный балл жасаганыбыз үчүн компания ассистент менеджер статусун берет. 30% сакталат. Компания кыргызча айтканда таман акы, мандай терибизге чейин төлөп берет. Например, ассистент менеджер болгон үчүн компания 13% вознаграждение берет. Азаматсың, командаң баягыдан да чоңойду деп турупчу. Анда продукцияны 43% менен, чакырган кишиден 25ке бул 13% кошуп, 38% айлык алабыз бир кишиден. Бул учурда ушул эле жумушту жасайбыз. Ассистент супервайзер болуп келгенде эмне сөз айтсак, ушуну эле айтабыз. Например, мен 10 жылдан бери ошо келген күнү эмне уксам, ошону эле кайталап атам. Ошонун артында ушундай чоң ийгиликтер бар. Кийинки статусубузда компания айтат, 60 кредитный балл жасагыла дейт мартта, экөөнү кошуп 120 кредитный балл үчүн компания бизге менеджерден статусун берет. Менеджерге жеткенде компания 18% вознаграждение берет. Менеджерский статустан кийин продукцияны 48%тен алып баштайбыз. Ал эми киши чакырса, баягы 25% бонус постоянно сакталат. Бул ушу 25ке бул 18 вознаграждениябызды кошуп, бир кишиден 43% төлөйт. Бир кишиден, Кудай буйруса, менеджер статусуна жеткенде 15.000 сом алабыз буйруса. Эми компаниянын дагы бир условиясы бар. Компаниянын негизги бизнесинин ачкычы, бизнесинин фундаменти бул 4 кб. 4 кбны ай сайын жасасак, компания ассистент супервайзерден баштап бизге мүмкүнчүлүк берет. Эгер сен кошумчадан каражат тапканга, эгер сен ассистент супервайзер баштап туруп активный болуп иштесең, компания 5% кошуп бонус төлөп берет. Өзүңдүн алганыңда, артыңдан командаң иштеп атабы, ассистент супервайзер болгондо деле глубинаң иштеп атабы, ошолордун алгандан 5% кошумча каражат төлөп берет. Бул 23тен башка. Ал эми супервайзер болгондо иштеп аткан кишилерден 3% төлөп берет астында, эгер активный болсоң. Ассистент менеджер болгондо супервайзерлерден 5%, ассистент супервайзерлерден 8%, менеджерге чыкканда ассистент менеджерлерден 5%, супервайзерлерден 10%, ассистент супервайзерлерден 13%. Ушул проценттин бардыгы биз активный иштеген үчүн дополнительный каражат, кошумча каражат төлөп берет. Активность деген эмне? Активность деген бир айда өзүңдүн номерге 1 кб, жаңы жастыргандар менен 4 кб. Общий 4 кб жасасак, компания бизге ортодогу коюлган жазылган проценттерин баарын кошумча каражат менен төлөп берет. Ушундай сонун мүмкүнчүлүк компаниянын маркетинг планына чакырамын. Эң жөнөкөй, оңой,
күзгүдөй таза десем болот. Себеби бул ар бир өлкөдө официально иштейт. Бардыгы юридический соцфонд төлөйбүз, юридический налог төлөйбүз. Бардыгы официально 170 өлкөдө ачык. Ошонун ичинде Кыргызстанда да ачык, айкын, маркетинг план абдан жөнөкөй, прозрачный десем болот. Кары жашка карабайт, билимиңе карабайт. Эгер сен билимдүү болсоң, эң көп пайдасы тиет деп ойлойм. Эгер сен көп тилди билсең, адам да сонун сен үчүн бизнесин 100% иштерине мен ишенем. Мен, например, 60-тамын, аштым 60-та, Кудай буйрса, 10 жыл мурун эмнени окусам, бүгүн да ошону айтып атам. Эгер бүгүн сен угуп, сен да айтсаң, 10 жыл дебейм, силер азыр жашсыңар, грамотныйсыңар, азыр интернет заман, особенно жаштарга кайрылып кетким келет. Силерге 1000ден 1 болгон мүмкүнчүлүк. Кандай тил менен иштесеңер, каалаган тил менен иштесеңер, эң негизгиси новый эле статусту өзүң жалгыз жазайсың оптон бак өткөндө, калган статусту 170 мамлекет менен жасасаңар болот. 170 мамлекет менен. Карагылачы, кандай сонун мүмкүнчүлүк. Болбогон бир акчаларга оптон бага өтүп алып туруп, өмүр бою бизнес сен үчүн иштейт. Ушул бир жолу өткөн оптон баг өмүр бою 170 мамлекетте угуп аткан киши, силер угуп атсаңар, сиздер угуп атсаңар, жаштар угуп атсаңар, ушул бир жолку оптон бага чыккан ассистент супервайзер статусун өмүр бою силер үчүн 170 мамлекетте иштеп берет. Мен сиздерди ушуга чакырам.